Саламатсыңарбы, кымбаттуу жана сүйүктүү окуучуларым. Силерди 31 август эгемендүүлүк майрамыңар менен, удаалаш келген 1 сентябрь билим күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Силер биздин келечек ээлерибизсиңер. Андыктан окууларыңарда жалаң гана жакшы жетишкендиктерге жетишип, биз сыймыктанган жакшы инсандардын катарын толукташыңарга тилектешмин. Анда силер менен сүйүктүү Кыргызстаным жаңы темасында тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Мен силерге сүйүктүү Кыргызстаным жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып берейин. Кыргызстан. Борборубуз Бишкек шаары. Бишкек шаарынын мурунку аты Фрунзе. Анын 7 уулу болгон: Чүй, Баткен, Талас, Ысык көл, Ош, Нарын, Жалал-Абад. Биз Жалал-Абад шаарынын Алабука районунун 1-май айылында жашайбыз. Элибиз аябай меймандос. Кучагында көптөгөн улуттар жашап, келген коноктор бийик аскаларына, жайлоо көркү болгон бооз үйлөрүнө, шамалдай чапкан аттарына, деги эле айта берсе сөз жеткис таза абасына суктанышат. Сүйүктүү Кыргызстаныбыз жөнүндө акын жазуучуларыбыз, ырчыларыбыз обон созолотуп ырдашып келет. Андыктан балдар, сүйүктүү Кыргызстаныбызды көзүбүздүн карегиндей сактайлы. Анткени сүйүктүү Кыргызстаныбызда ата-энебиз, бир туугандарыбыз, жакын инсандарыбыз жана досторубуз жашап келет. Андыктан Кыргызстанда туулуп өскөнүбүзгө сыймыктаналы. Мына балдар, сүйүктүү Кыргызстан темасында баарлашып алдык. Анда төмөнкү суроолорго жооп берели. Кыргызстандын борбору. Бишкек шаарынын канча уулу бар? Кыргызстан жөнүндө ырларды билесиңерби? Азаматсыңар балдар. Анда силер менен сабагыбызды бышыктоо максатында оюн ойнойбуз. Оюндун шарты төмөнкүчө. Оюнга үй бүлө мүчөлөрү катышат. Мисалы, Кыргызстаныбыз жөнүндө ким көп жагымдуу сөздөрдү айтат. Мисалы, Кыргызстаным тоолуу өлкө. Кыргызстаным аябай кооз. Ушул сыңары жагымдуу сөздөрдү айтабыз балдар. Азаматсыңар балдар. Мына ушинтип сабагыбыз да аягына чыкты. Үйгө тапшырма, тазалык эрежелерин сактайбыз. Ата-энебиз көзөмөлүндө болууну унутпайбыз. Жана дагы мекен жөнүндө ырларды жаттайбыз балдар. Кийинки сабакта жолукканча сак саламатта калгыла.